эркектердин деңгээлинде суроолорду чечишимин деп деле айтып калдыңыз. Силер согуштуңар беле эркектер менен? Эркектер менен согушкандан Кудай сактасын. Бирок кээ бирки учурларда алар менен көп маселелерди чечкенге туура келген. Мисалы үчүн менин бир тууган агам көз өткөндөн кийин дүнүйө талашканга чейин барганбыз. Кээ бирки адамдар менен башка бир нерселер талашканга чейин барганбыз. Мыйзамдык деңгээлде алар менен согушканга чейин барганбыз. Мыйзамдык деңгээлде, мыйзам менен, тапанча менен эмес. Ошол учурларда албетте эркек мүнөз болуп, эркектердин арасында өсүп, алардын психологиясын жакшы билгендик мага жардам берген, өзүнүн жардам тийгизген. Кээ бирки учурларда ошондой маселеде аркага шак таштап, аялдардын этегине кире качкан эркек мен үчүн өзүнүн авторитетин аябай тез жоготот. Ошон үчүн да мен жеке турмушумду кыла албай келатсам керек. Андан сырткары эл арасында жүрбөйбү? Аргал ошо агасын өлтүргөндөрдү уруп салган депчи. Сиз да ошону айтып атсаңыз керек, согуп салган деп. Былтыр 2 жыл мурун мен өзүмдө бир аз көйгөй болду, ошондо Эдил Байсалов айтып салды да, ыргал керек болсо агасын өлтүргөн балдарды мыйзамдык соттун чечими чыкканга чейин уруп салган депчи. Мен аны Эдил Байсаловдун эркектик эмес мүнөзү деп айтып койгум келет. Эмне үчүн? Себеби мен ошол бир аз тополоң болгондон кийин Эдил Байсалов экөөбүз делегациянын составында Кытайга барып калдык. Кытайда 12 күн жүрдүк. 12 күндө адам болгондон кийин 12 жолу жарашып, 12 жолу урушасың да. Ошентип жүрүп анан Эдил Байсалов экөөбүз аябай жакшы мамиледе болуп калдык да. Ошол жердечи экөөбүз сүйлөшүп, күнүгө ошондон кийин. Ошол окуя болгондон кийин ал аябай кыргыздын талкуу болду ошондон кийин. Анан ошол жерде экөөбүз косметологторго бирге барабыз, магазинге бирге барабыз, кафеге, ресторанга барып калабыз кээде ошондо. Анан Эдил Байсалов менден сурады да. Ыргал, сен ушуну уруп салганың чынбы депчи? Сен агаңды өлтүргөндө уруп салганың чынбы деп мен Эдил Байсаловго айтып бердим да. Эдил, мен аны агамды өлтүрдүң деп урган жокмун. Мен агамды өлтүргөн үчүн мыйзамдын деңгээлинде соттор чечип, прокурорлор иштеп атат. Ким кара, ким ак экенин соттук чечимдин негизинде такталат. А мен аны урганымды ал мага сөгүндү депчи. Андан мурунку процессте ал мага менин аялдыгымды айтып сөгүп салды да. Мындай сөгүнүп койду да. Менин бетим айтып соккон жок, бирок сөгүндү. А мен ал деген сөгүнгөндөн кийин анын жообун же мен ошол нерсени кабыл алып ооба дешим керек болчу, ошондой деп. Же ал ошол сөзүнүн чын же жалган экенин мага тактап бериш керек болчу. Мына ушул жерде силердин эркектер менен өз калганыңар билинип калды. Да. Аны тактап бериш. Жок, ал эми ал жалган туура эмес кылган үчүн ал сөзүнө жооп бериш керек болчу. Сиз туура айтасыз. Ошон үчүн кийинки соттук отурумда мен бир нече мен агаларыма деле айттым. Эгерде ошол сөздү ал жооп бере албаса, анда мен ага жооп берем депчи. Ошон үчүн келгенде ал кишини ал бою 1.80 менен уруп кой турган акыбалда эмес, менден 2 эсе узун, 2 эсе күчтүү бала болчу. Бирок сөзүндө мен айттым, сен сөзүңө жооп бере аласыңбы десем, жооп бере албайм деди. Анда мен мындай кылып сени жазалайм деп ачык айтып эле аны уруп кеткенимди мен Эдил Байсаловго айтып койдум эле. Айтып койсом, Эдил Байсалов ошону толук 4 жылдан кийин Фейсбукка ачык жазып чыкты. Мен ошондо аябай таң калдым да. Бул достук, сырдаштык деген бар да. Ошол Кытайда экөөбүз дос болуп жүрүп, мен ошол жерде ушуну айтсам, дос болуп эмес, мындай 12 күн делегацияда бирге болгон үчүн күнүгө сүйлөшкөнгө туура келет. Ошол жерде мындай чыныгы бир ага катары айтсам, ал жалпы элге башка мүнөздө айтып салганына мен Эдил Байсаловго аябай мындай жигиттик эмес мүнөз болуп калды деп кабыл болгом.